кебени байлап канатка, жетемиз бір казаматка. Күнде шамдай гүлгүнге салат каякта, гүлгүнге салат каякта. Улам бир алга шашабыз, улгайып бара жатабыз. Ал мончок сөйкөн балдарга азыр биз атабыз. Азыр биз Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, мына кайрадан сиздер менен чак түш көрсөтүүсү эфирде. Дайыма мына дем алыш күнү дагы биз чак түштө чыгармачыл инсандарды чакырып, сиздердин алдыңыздарда өнөрлөрдү, ыр күүлөрдү тартып өтүп турабыз. Ал эми бүгүнкү чак түш көрсөтүүбүздүн меймандары жөнүндө сиздерге жалпы тааныштырып өтсөм, бүгүнкү конокторубуз алыскы Ноокат районунан келип отурат. Ноокат районунун Исанов айыл өкмөтүндө уюшулуп, бүгүнкү күндө бир топ жакшынакай чыгармалары менен, өздөрүнүн өнөрлөрү менен көпчүлүккө үлгү болуп, жаш муундарга үлгү катары өздөрүнүн иштерин алгылыктуу алып барып келе жатышат. Биздин Ак Саамай апалардын тобу албетте Ак Маанай деп аталат. Ак Маанай аталган биздин топто 10дон ашуун 20га чукул биздин апаларыбыз, эжекелерибиз бүгүнкү күндө жакшы иштерди алып барып атат. Ал эми студиябызга мен азыр келип олтурган мына ушул топтун өкүлдөрүн тааныштырып өтөйүн. Мына ушул Ак Маанай тобун жетектеп келип олтурат. Көп жылдар бою агартуу тармагында иштеп, билим берүүдө көптөгөн жаштарды тарбиялаган эжекебиз Жалилова Ирсалат эжекебиз бүгүн мына ушул Ак Маанай тобундагы айымдарды тарбиялап жүрөт деп айтсак жаңылышпайбыз. Ошондой эле мына ушул топтун мүчөсү Жарашева Каникей эжекебиз дагы бүгүн келип олтурат. Ошондой эле Абидинова Зымырат эжекебиз мына ушул топто өз өнөрүн азыр биздин көрсөтүүбүздүн жүрүшүндө көрөсүздөр. Ошондой эле Ноокат райондук Исанов айыл өкмөтүндөгү маданият үйүн жетектеп келет Абдыбаитова Батма эжекебиз. Куш келипсиздер, эжекелер. Албетте мына жогоруда сиздердин анда сен деген жакшы ырдаган бир сиздердин ырыңыздарга күбө болдук да, жалпы жамаатыңыздар менен ырдап бердиңиздер. Негизинен бул топтун баягы түзүлүүдөгү идеясы, кандай баштасак, эмнеден баштасак, эмне кылсак деген көптөгөн баягы пландарды алдыңыздарга коесуздар да. Мына ушул негизде эң эле топту баштап, идеяны баштап, группаны түздөгөн адам катары Ирсалат эже, сөздү сизден баштайлы. Группанын тарых таржымалына дегендей токтолуп кетсеңиз. Биздин группа Ак Маанай деп атадык. Анткени биз бардык элдерге Ак Маанай каалайбыз жашоосунда. Жакшы маанай деңиз. Жакшы маанай. Анан 18 айымдан турат. Жашын чектеген жокпуз. Жашы бар, карысы бар, пенсияга чыккандары бар бизге окшош. Анан кийин ар түрдүү кесиптин ээлери, тигүүчүлөр бар, медиктер бар, мугалимдер бар, өзүбүзгө окшогон. Анан топту 2014-жылдын апрелинде түздүк. 3 жыл болуп калды. 2-июнда 2016 кече жакында биз отчеттук концертибизди бердик өзүбүзчө 3 жылдык. Эмнелерге жетиштик экен 3 жылдын ичинде деп. Ноокат районунда бердиңиздер? Өзүбүздүн Исанов айыл өкмөтүнө бердик. Өзүбүздүн тургундарга бердик. Анан акырын концерт бүткөндөн кийин аркасынан тыңшадык да, эми кандай ойлордо калышты биз жөнүндө депчи.
бардык эле жакшы нерселерди айтып Жакшы ой атышат. пикирлерди деңиз. Жакшы пикирлерди айтышты. Анан биз өзүбүз Исанов айыл өкмөтүнүн атын, намын көтөрүп жүргөнгө жараша ошол Насирдин Исановдун өмүр баянынан чагылдырган кичине сценарийлерди даярдадык эле. Аныбыз өтө жагыптыр. Күлүшүп, ыйлашып, мына Абидинова Зумрат эжеке эненин ролун жөн эле катырып койгон экен. Ыйлап бардык. Мындайча айтканда сахнада дагы өз өнөрүбүздү көрсөттүк деңиз. Ооба. Келиңиздер анда. Дагы бир жакшы ырга кезек берсек, сиздердин мына ушул топто ырдаган эжекелерибизден. Апапак жолуп салынып, амандык тилеп жалынып, алыстан кызым келет деп ай апа кеп жүрөк сагынып. Алыстан кызым келет деп ай апа кеп жүрөк сагынып. Калтырбай ал кез жашымды, тау-таулап өргөк чачымды, алсырай түссөм апакем аялдыга жөлөйм башымды. Алсырай түссөм апакем аялдыга жөлөйм башымды. Арыбак жарык манайың, агарды самай чачтарың, ал пеште бизди өстүргөн ай апалар жашы талайың. Ал пеште бизди өстүргөн ай апалар жашы талайың. Арыбак жарык манайың, агарды самай чачтарың, ал пеште бизди өстүргөн ай апалар жашы талайың. Ал пеште бизди өстүргөн ай апалар жашы талайың. Ал пеште бизди өстүргөн ай апалар жашы талайың. Бул топтун түзүлүүдөгү сөзсүз түрдө идея кимдир бирөөдөн жаралат да, идеянын автору бир эле гана адам болот. Ал эми калгандары баары коштоочулары, кубаттоочулар дегендей дем берген кишилер болуп эсептелет да. Ошол идеянын автору ким? Бул ушундай бир апаларды чогултуп, ушундай бир жумуш жасайлы деген негизги сөздүн башаты, ойдун башаты кимден чыкты эле? Дагы эле мен айтып коеюн ушуну. Биз Сармерден болду да, биздин айыл өкмөттө Сармерденге анан бардык ошол немелер келишти, таланттуулар да. Мына биздин маданият үйүнүн жетекчиси Батма уюштурду муну. Батмага чоң рахмат айткым келип атат. Албетте. Анан бул ошондо биз чогулганыбызда бизди мен өзүм да ошону ойлонуп жүрөт элем. Бир топ түзсөк депчи. Бекер калдык да эми аялдар, неме пенсияга чыкты. Анан кичине баягы ырдагыбыз келет, бийлегибиз келет. Балдарыбыз чоңойду. Туура айтасыз. Анан Батма дагы айтып калды, эже ушундай бир топ түзбөйлүбү деп калды. Мага дагы жаба түштү. Анан кийин аялдарды чогултуп, ошо таланттууларды чогултуп, 2014-жылдын апрелинде ушуну баштадык. Жакшы самалыкты баштаган экенсиздер. Албетте бул дагы мына колго алынып келатат дегендей. Анан негизинен сиздердин ыр күүлөрүңүздөрдү карап отуруп, анан мындай бул жагдайда дагы сөзсүз түрдө профессионал, билими жетик, сөзсүз бир инсандын кеп кеңеши болуу керек да. Бул жаатта кандай репертуар тандоодо дегендей кандай маселелер ушулар жөнүндө айтып өтсөңүздөр. Эми
репертуар тандоодо мен ушул топтун алып баруучусу катары айткым келет. Алып баруучусу сиз, Негизинен биздин мына жетекчибиз Батма бар, маданият үйүнүн жетекчиси. Эми бул бар жокко катышып, райондорго чейин барып, тияк бияктагы жаңылыктарды алып келип, бул өзү негизи эле мамлекетибизде акыркы мезгилдердеги эмне багытта кетип атат, кайсыл темага байланыштуу түшсөк экен концертти деген сыяктуу ошондой бир багыт алып келет да. Ошого карата анан кийин биз дагы тематиканы ошого карата тандайбыз да. Ошого карата тандап, ошондой эле мына быйыл тарых жана маданият жылы болуп атпайбы? Сөзсүз түрдө демек биз ушу тарыхый кандайдыр бир нерсени чагылдырышыбыз керек болду да. Ошон үчүн биз өзүбүздүн белгилүү, өзүбүздүн жердешибиз, Кыргызстанга белгилүү коомдук ишмер Насреддин Исановдун өмүр баянынан кичинекей эпизод алдык. Албетте аны даңазалаган жергиликтүү өзүбүздүн акындарыбыз бар. Ошолордун ырларын алдык. Аларды көркөм окудук. Өзүнүн топтогулар окуп беришти. Бардыгына ролдорду бөлүштүрүп бердик. Мындан тышкары ушул элге сиңип калган, элге жагып качандан бери ушул ырдалып жүргөн ырлардан алдык. Негизинен ошондой ырларды тандадык да. Биз эми жанагындай азыркы жаштар көбүнчө эле баягындай кичинекей мындай бир табити башкачараак болуп баратат эмеспи? Биз болсо эски муундагы адамдар болгондуктан биз ушу негизинен карапайым элге сиңген, элдик ырлардан, элдик ырларга айланган чыгармаларды, ошондой чыгармаларга басым жасап, мүмкүн болушунча ошондой чыгармаларды аткарууга аракет жасайбыз да. Мындан тышкары сөзсүз түрдө мына былтыр мисалы үчүн Жумабердин Шералиевдин 100 жылдыгы болду, улуу композиторубуз. Ошонун ырларына басым жасадык. Мына ушундай кылып ушул кандайдыр бир кайсыл бир бизге белгилүү, Кыргызстанга белгилүү атактуу адамдардын бир кандайдыр бир юбилей болобу, эмнеси болот, ошого жараша биз дагы ошондон калбай, ошонун тегерегинде репертуар түзүүгө аракет жасайбыз да. Сценарийлерибиз дагы, ырларыбыз дагы бардыгы ошол темага байланыштырышка аракет жасайбыз. Бул жакшы самалык экен эже. Негизинен өзү таланттын тамыры элде деп айтылат да. Ошол сиздердин ошо араңыздарда мүмкүн мезгилинде ырдап бийлесе же жанагынтип атайын окуу жайдан, жогорку окуу жайдан билим алса, билими жетик, аябай чыгаан мыкты ырчылар чыгышы мүмкүн эле. Бирок сиздер чыныгы элдин арасынан чыккан таланттар да. Келиңиздер анда. Дагы бир жакшы ырга кезек берсек, сиздердин мына ушул топто ырдаган эжекелерибизден бир жакшы ырларын угалы, анан кайрадан сөзүбүздү уланталы.
Мында жакшы сөздөр айтылып атат. Албетте ырлар дагы сонун экен дегендей. Негизинен ушул жашка келгенде албетте мындай атайын билими жок туруп, анан ырдоо мен ойлойм татаал эле болсо керек. Ошентсе дагы ушул нерсени аткарып келатасыздар. Негизинен сиздердин топто өзүңүз айткандай концерт берип бүтүп анан аңдып көрдүк кандай деген сөз угаар экенбиз дедиңиздер да. Жетекчиликтен кандай көз караш, кандай ой пикирлер айтылды? Колдоого алгандар кандай болду? Мына ушул жөнүндө айтып өтсөңүздөр. Колдоочулары жөнүндө дегендей. Ушул жөнүндө мен айтып берсем анда. Биз ушул Исанов айыл өкмөтүндө ушул жакында эле уюштурулган топ болуп калдык. Биз да албетте бул айыл өкмөттө жаңылык катары кабыл алышты. Айыл өкмөт башчыбыз азыркы күндө Асанов Нурланбек ушул идеябызды колдоп, мүмкүн болушунча бизге жардам берип, кайсы жактан жардам сурасак ошонубузду колдоп кетип, колдоо ушунчалык жакындан жардам берди. Ошону менен бирге эле ушул айыл өкмөтүнүн орун басары Үсөн акабыз бар. Ошону менен бирге биздин районубуздун жүзү, элибиздин жүзү аялдар кеңешинин төрайымы Бөжар эжебиз бар. Ушул эжелерибиздин аябай биздин ушундай элге чыгып талантыбызды көрсөткөнгө аябай жардамдары чоң. Иш алып барууңуздарда көмөк көрсөтүштү. Көмөк көрсөтүштү, жакындан жардам беришти. Ушул кайсы убакта кандай иш менен кайрылбай эле ушундай кош колдоп беришти бизде. Аларга биз эми ушул эфирден пайдаланып рахмат айтып коеюн дейм. Ушул иштерине ийгилик каалайм. Албетте булактын көзүн ачсаң дагы сооп болот деп айтат экен. Албетте мындай жакшынакай иш самалыкты баштап аткан инсандарга колдоо көрсөтүп, жол көрсөтүп, керек болсо багыт берген дагы бул чоң жакшы самалык. Анда кайрадан биз ырга кезек берсек деп турам. Батмай эжеке, колго комузду алыңыз дагы сиздин ырдап жүргөнүңүздү билебиз. Өзүңүздүн бир жакшы ырыңызды арнап өтсөңүз. Анда эмесе Замирбек Үсөнбаевдин «Кечирип кой» деген ырын аткарып берейин. Кабагыңды гүлгө теңейин жаздагы каалабадым сенден бөлөк ай башканы. Өчпөй турган түбөлкө мен үчүн өмүрүмдүн сен экенсиң ак таңым. Баягындай гүлчү кайра бажырайып жүрчү кайра. Баягындай эч кайгырбай, баягындай сүйчү кайра. Көп суулар көрүнсө да көзүңө, көңүл толо кең келбеди ай өзүңө. Таттуу болуп дайым бирге жүрсүн деп тагдыр мени энчилептир өзүңө. Баягындай гүлчү кайра бажырайып жүрчү кайра. Баягындай эч кайгырбай, баягындай сүйчү кайра. Табыла албай кээде айткан сөзүңдү канча жолу капа кылдым ай өзүңдү. Кечир жаным суранарым кечиргин, эгер чындап сүйөр болсоң өзүңдү. Баягындай
бар болуңуз, чыгармачылык ийгилик, чоң рахмат. Албетте, Батма эжеке мындай ырларды ырдап, анан кийин элдин арасында жана сиз айткандай, канекей эже көпчүлүктүн арасында баягы элдик ырларга автору болсо деле кээде элдик ырга айланып калат чыгармалар. Мына ушундай чыгармалар көпчүлүктүн көңүлүнөн түнөк тапкан ыр экендиги белгилүү да. Эми сиздердин дагы бир суроо, бул жамаатта сөзсүз түрдө ушунча киши уюшулган соң, албетте нары бери жүрөсүздөр, концерт коесуздар, дагы бир жактарга барасыздар, транспорт маселеси деген болот, анан форма маселеси деген болот, мындай музыкалык аспаптардын маселелери каралат. Деги эле маселе көп жаралат да, жумуш болгон жерде сөзсүз түрдө маселе болот. Ушундай көйгөйлөрдү кандай чечип келесиздер? Демөөрчүлөргө таянасыздарбы, кандай дегенде ушул суроого ким жооп бересиз? Мен айтып коеюн, саламатсыздарбы? Биздин топтогу ошол баягы аялдар тобу, жогорудагы айымдар айтып кеткендей эле, бизде ар түрдүү кесиптин ээлери бар. Андан тышкары алар бир гана баягы кесиптерге ээ болуу менен гана чектелбестен чеберчилик боюнча, анан кийин мал чарбачылыгы менен фермерлик боюнча дагы иштегендер бар тобубузда. Андан кийин соода тармагында иштегендер бар. Ушулардын баардыгынын башын бириктирип, ошо өзүбүзчө пенсияга чыккандан кийин ушундай топ уюштуруп аракет кылып келебиз. Спонсорлорду сөзсүз издедик. Себеби бизге өзүң айткандай форма керек болду, транспорт маселеси, ошол көмөкчү адамдар керек болуп, өзүбүздүн кулунубуз Данияр Атабаевга кайрылдык. Араландагы цемент заводунун директору. Ал дароо бизди сөзүбүздү жерге таштабастан жакшынакай форма тиктирип берди. Андан тышкары Жигердүү дагы инсандардын жардам берип атат. Андан кийин дагы бизди аял киши болгондуктан туура түшүнүп, биринчи эле сөзүндө баягы убада бербей эле туруп эле ошол биз айткан оюбузду колдоп, Надира Нарматова жардам берди. Жогорку кеңештин Жогорку депутаты. кеңештин экс-депутаты. Анан ушул адамдар бизге өтө жакшы жардам беришти. Андан тышкары дагы биздин айылыбыздын баягы ишкер жигиттери бар. Ушулар дагы колдоп келишет. Кыскасы бизди колдогондор бар. Ошон үчүн дагы ишибиз жакшы жүрүшүп, ушу концерттерибизди берип атабыз. Анан ошо өзүбүз аракет кылып, дагы жакшы ийгиликтерге жетишелди аракет кылып атабыз. Өзүбүздүн балдарыбыз, кыздарыбыз иштегендер бар да, ошолордун жардам сурайбыз. Дагы кошумча кылсак, ушул айыл өкмөтүбүз деле кур койгон жок. Бизди ушу колдоп эле турат. Эмне мероприятие болсо, эмне кылса ушу жардамдашып турушат да. Акчалай жагынан кичинекей болсо да колдоо көрсөтүшөт. Андан тышкары мындай өзүбүз дагы кичинекей фонд түзүп алганбыз. Эми алга жылыш керек да. Пенсиядан улам деңиз, ортого чогултуп. Ооба, өзүбүз дагы ушу пенсиябыз тийгенде кичинеден ушу таштап чогултуп ортодон фонд кылып алдык да. Себеби дайыма керек болот экен да. Мындай концертке даярданат экенбиз, музыкантты сүйлөшүп жардашыбыз керек болуп калат экен, жана башка нерселер дегендей. Ошентип эми эптеп келатабыз кыскасы. Музыкант маселеси деп калдыңыз да эже. Музыкант маселеси өтө чоң көйгөй болуп калат мындай мезгилдерде. Себеби атайын билими бар музыканттар иштешет бардыгы. Ар кимисинин өз жумуш орду бар дегендей. Анан сиздер менен иштешүү үчүн дагы бош убактысы көбүрөөк музыкант керек болот да. Бул жагдайда кандай иштер болуп атат сиздерде? Бизде эми музыканттар бар. Мына Батманын өзү деле музыкант, бирок баягы аккордеон черткенде жардамчы балдарды алышыбыз керек болду. Ушунда баягы Шаран жардам берип атат. Маниязов Ахмат, ушуларга кайрылып атабыз. Алар жок дебестен келип музыка тартып беришип атат. Бирок ошондой болсо дагы Дайыма бирге жүргөн музыкант болсо, керек экен. Ушундай аксап атабыз. Андагы жолго коюп кетсек керек. Анан жакшы жери
биздин Исанов айыл өкмөтүндө өтө музыканттар көп экен. Биринен Бирин чакыра коебуз. Ошентип азыр положениеден чыгып кетип атабыз. ошентип атабыз. Эми ошолордун ичинен тандап туруп бирөөсүн постоянный музыкант кылабыз да. Бир болсо. Себеби эми баары бир келип баягы айлык маселеси, каражат маселесине токтолот. Эми сиздер менен көбүрөөк жүрүп калса, сиздерден айлык болбосо, анан бирөөлөр макулдугун бериши да кыйыныраак болуп калат да, ошон үчүн дагы. Сонда жаңғы Канекей айткан фондко кайрылабыз Ооба көбүнчө. да, ошондон болсо Фондубуз дагы бар. кичине Фондубуз бар. айлык чегерек болсо дагы. Эми Ирсалат Канекей батмагы эми жаш. Кээ бир учурларда баягы өзүбүз отуруп алып ойлонобуз да. Азыр бош болуп калдык. Балдар чоңойду. Элди агартабыз, элдин балдарын агартабыз, көгөртөбүз деп жүрдүк. Бала тарбияладык. Неберелерге чейин Кудайга шүгүр бар. Ооба. Анан ошо өзүбүзгө дагы көңүл бурайлы дедик. Жакшы самалык баштагансыздар эжеке. Албетте өзүңүздөргө көңүл буруп, мынтип жакшынакай ырдап, бийлеп, кези келсе ушинтип жүргөнүңүздөрдүн өзү жакшы самалык. Азыр анда келиңиздер, кайрадан дагы бир мына өзүңүздөр айтып аткан фермердин өмүр бою нанын жеп, ошол фермер болуп иштеп, мал чарбачылыгында өтө көп баягы элге кызматын арнаган эжекелерибиздин бири бар экен. Омуралиева Салтанат эжекебиздин жакшырын угалы, келиңиздер анда. Анан кайрадан сөзүбүздү улайбыз албетте. Gönlük cembalı ıslıkta, oy jayık taşı tumşukta, aralap şevere gönülürün adırda çırsın kızıkta. Oy jaydıktır Мына жакшырдан кийин кайрадан суроо жаралып турат да, сиздер кайсыл убакытта репетиция жасайсыздар? Кайсыл убакытта чогулуп дегендей. Эми албетте бошпуз деп айттыңыздар, бирок баары бир репетицияга көбүрөөк убакыт керектелет да. Биз эми негизинен концертный программаны кандайдыр бир датага байланыштырып даярдашка аракет жасайбыз да. Мисалы жаңы жылга карата дейли, айылдардын майрамына, эгермендик күнүнө, Ноорузга, ошонун алдын ала, ошого карата тематиканы да ошого коюп туруп, ошонун алдын ала анан кийин бирибизди бирибиз чакырып алабыз дагы, ошол өзүбүздүн айыл өкмөттүн борборунда маданият үйүбүзгө келип, Батма бизге кабинет бөлүп берген, ошол жерге келип анан кийин Маданият үйүндө атайын бөлмөңүздөр бар, бөлмөнү бизге бөлүп берди, ошол бир комнатаны. Ошол жерде даярданабыз, чакырабыз бирибизди бирибиз. Ошентип даярданабыз. Мен айтайын дегеним, көбүн эсе аял заты үйдөн жумушунан бошобойт го дейм да. Эми биздин кое мына бул жерде отургандардын эми үйдө келиндерибиз бар. Анан келиндер болгондон кийин биз бошпуз да. Биз ошо каалаган мезгилде, кайсы мезгилге чакырса деле жетип келебиз. Анча-мынча жанагындай биздин тобуздагы жумушу барларды ошол дем алышына карата, ошол мезгилге карата чакырышка аракет кылабыз. Ошентип убакыт табабыз да. Көбүнчө түштөрдө баштайбыз да. Анда адамдар иштен кичине бошоп калат.
иштегендер да сабактар, мугалимдер болсо сабактар да азайып калат. Анан келе коюшат да. Негизинен азыр жана ырдап бийлеп деп сөз болуп атат да, сиздердин бир бийлеп жүргөнүңүздөрдү көрүп эле жүрөм. Тарелкаларды кармап алып жакшынакай бир бийде бийлеп жүрөсүздөр да. Анда сахнага өтүп ошол бийди бийлеп берсеңиздер кантип сурансак? Макул, бийлеп беребиз. Келиңиздер анда сахнага өтөбүз. Мына чарчабай келдиңиздерби? Бийлеп жүргөн мезгилден албетте убакыт өткөнү менен, бирок дагы эле сиздер жакшынакай өзүңүздөргө ылайык бийди таап алыптырсыздар. Бул бийдин жаралышы жөнүндө дагы айтып өтсөңүздөр.
Бул былтыр ошол Бекбекей деген берүүгө даярдана баштадык. Даярдана баштаганыбызда ошо тарелка бийини бийлешиңер керек экен деп калды бизде. Дегеннен мен ошондо жок элем, көлдө эс алып атам. Анан мына Зымырат звонок кылды. Эй, тез келгин, ошо тарелка бийин бийлейт экенбиз. Ошону сен билесиң дейт. Ой, onu мен деле билбейм, бар Зуурежеге баргын дедим, Урукаянын урпактарынын жетекчисине. Барып сурасаң, ошол айтып берет. Десем, бул барыптыр. Барса ал дагы анан бир-эки немени көрсөтүптүр, ушинткиле, анткиле депчи. Анан мен дагы кыйла эс алышым керек эле да, бул звонок кылат, тез келип калбасаң тарелка бий калып кетти депчи. Анан шашылып келдим, дагы 2 күн эс алышым керек эле. Келип анан кийин бая тарелка бийди анан кийин аткардык. Негизинен бул бийди эмненин негизинде алдыңыздар да, бул бирөө жарым сиздерге элементтерин көргөзүп, ушул бий жакшы деген Зууреже билет экен көрсөтүп берди. Бул бийди өзү кайсы жактан алдыңыздар? Бул өзү илгери ошо биздин энелерибиз бийлешкен экен ошол бийдичи. Анан муну биз чындап эле ойлондук, кандай күн алсак экен, кайсы музыкага түшсөк экен, же музыкасыз бийлесек бекен деп ойлонуп анан акыры мен келгенге чейин булар ошо баягы Беширгайбы неме, баягы музыканы ошону алып коюшкан экен. Бизге эми бул эмнеси менен жакты, биринчиден мына биздин жашыбызга мелодиясы дагы кийимдерге бизге жаккандай жайлыгы элементтеринин. Анан өзү бизге бирөө деле мындай жаса, же мынткиле деп деле көрсөткөн жок. Өзүбүздүн ойлорубуздан ар күнүбүздөн мындай бирден пикир чыгып атып эле, бул жерин мындай кылайлык, бул жерин мынтегинтейлик деп эле ушундай кандайдыр идея келди да. Келип эле анан ушу бирибизге биз айтканыбыз жагып, кыймылдар жасап көрсөк эле жакты. Жакпаган жактарын кыскарттык, жаккан жактарын алдык дагы. Анан ошентип эле бир жакшынакай бий чыгып калды өзүнчө элечи. Анан элге да жагыптыр. Мындайча айтканда азыркы биздин репертуардын коронный номери болуп калды десем жаңылышпайбыз да. Себеби кайсы жерде болсо биз ушул бийди бийлеп кете алабыз деп ойлойм да. Ыңгайлуу дагы деңиз, өтө көп нерсенин кереги жок. Мелодиясын да өзүбүз тандадык. Ошентип эле баягы көптү көрсөк көл болот дегендей, ар бир баягы бир баш жакшы, 2 баш андан жакшы дегендей, ар бирибизден кичинекейден идея чыгып атып эле анан ушинтип түзүлүп калды да өзүнчө элечи. Келиңиздер, алдыңыздарда мына дептерлер турат дегендей, ырларыңыздар бар дагы жок дегенде бирден окуп өтөлү эжеке, кандай дедиңиздер? Жакшы болот. Эми негизинен биз баягы педагог, мугалим адамбыз. Педагог адамдар мындай чыгармачылыкка жакын келебиз да. Сөзсүз. Ошон үчүн кичинекей баягы ичибизде катылып жүргөн чымындарыбызды кичине козгоп, бош убактарда кичине бирдемкелерди чимелей коебуз. Көрсө бардыгыбызда бар экен да кичине ушундай. Кана келиңиз анда. Эми ошон ырлардан окуп берсек болот. Мен баштай берейин анда. Мен бир эми ар кандай темада ырларды жазып эле келатам, жашымдан эле жазчу элем өзү негизичи. Бир доско деген ырымды окуп берейин. Достор, ар кандай достор болот да. Туура. Угуп көрүңүздөр. Бир доско. Чиркин ай кубулуп турасың дос, ар кимди өзүңө бурасың дос. Болбосо да уюштуруп бирдеме болтурууга мажбурлап турасың дос. Турган жериң өзүнчө мекеме дос, турган күнүң болбойт го жекече дос. Кирген адам кааласа каалабаса, сени менен бир түшөт кемеге дос. Кубулган мүнөзүңө таң калам дос, курдашым деп чын дилим арнаган дос. Ак пейил жанымда арзан кылып, сыналып жүргөнүмө арданам дос. Дагы мен эмнеге арданам дос. Биз тең дивандайга барбаган дос. Ырас мезгил канатын кайрып көрсөк, жаш кезде ким сүйүүгө жанбаган дос. Канча жолу мени түшүрдүң дос. Кечирдим канча жолу түшүнгүн дос. Көрө албастык дегип көр коолук дос. Кечигип сага түшүндүм дос. Барып билинет адам баркы. Баалайтко ар пендени жамаат жалпы. Акыры аягында билинет дос. Кимники кимдикинен ашат даңкы. Сага айтаар акылымды сурасаң дос. Сатпай жүр жакыныңды суранам дос. Таразалап ойлонуп көр болобу. Доо кеткен достукту уласак дос.
ушундай бир достор учурдун темасы десек болот, азыркы учурдагы. азыркы учурдагы достор айрыкча Азыркы учурдагы ишенимдүү достор аз эле калып баратат дегендей. баратат окшойт. Жакшы тема кеңес. Анда эми Зымырат эже сиздин Мен дагы ошо окуучу мезгил менен жазып келем. Прозада жазам, анан поэзияда жазам. Бош мезгилдеримде чийимелеп коем. Ошо мен дагы эки окуп берейин. Сезимим. Турмуштун агымында агып келем. Табышмак сезимдерге батып келем. Тагдырдын бизге берген белегинен тартынбай аздан татып келем. Кээ күнүм мага кубанч тартууласа, кээ күнү түйшүк тартып шашып келем. Күндөрүм өткөн сайын из калтырбай, өкүнүч дайрасында калкып келем. Пайдалуу жумуш жасап койсом эгер, өзүмө ыраазы болуп толкуйт денем. Энелерди сыйлагыла. Апалар уюп жаткан улуу дастан, наристеге мээрим төгүп, нурун чачкан. Кара жанын кар чөрүп эмгектенип, түн уйкусун 3 бөлүп бала баккан. О адамдар апаларды сыйлагыла, аларды такы капа кылбагыла. Сактап келет энелер үй очогун, аларга эч кыянат кылбагыла. Бар болуңуз. Бар болуңуз эжеке. Кана Ирсалат эже сиздин чыгармаларыңызга кайрылсак. Мен дагы ушул эми мугалим болгондон кийин кичине баары бир болот экен да, жазыш керек болот экен. Анан мен ошол мурун деле ошо булар айткандай эле. Анан көбүнчө азыр эми мына жашыбыз өткөндөн бери өмүрдү ойлоном да. Өмүр мынча кыска же узун, же болбосо жашоо эмнеге мындай болуп калган, эмне үчүн антип калган, эмне үчүн биз мынтебиз деген ойлорда өзүм ойлоном. Анан буларды мен көбүнчө оңго салып да өзүмчө ырдап коем. Өмүр деген. Өмүр өзү негизи бул философиялык немеде ойлонуу тема. Адам баласы, мисал үчүн өмүр, баягы жаш бала он нарисовал на листке и подписал в уголке деген бар го. Ар дайым болсун апам, ар дайым болсун асман, ар дайым болоюн мен, ар дайым болсун күнүм дегендей мен айтам ушул өзүмдүн ырымда эмне үчүн өмүр дагы ар дайым эмес. Түбөлүктүү болуп калбайбы? Эмне үчүн адамдар өлөт? Эмне үчүн айрыкча жакшы бул жерге керектүү адамдар аяка да керек болуп калат да. Ошол жөнүндө ойлоном да. Шуну азыр өмүр деген. Өмүр сен жаш баладай туйлайсың, неге өмүр өткөнүңдү туйбайсың? Кээ бирөөгө узун өмүр тартуулап, кыскасына арман кылып ыйлайсың. Өмүр сен асмандагы жылдызсың, кол узатса эч бир адам жетпеген. Же өмүр сен музыкадай мұңдуусун, ыргактарың эч бир эстен кетпеген. Өмүр сен жайлоодогу шиберсиң, же өмүр сен жандан бүткөн жигерсиң. Асман менен жер сыяктуу түбөлүк, неге өмүр сен жаралган эмессиң. Сага сонун тема. Анан мен көбүнчө неме болуп калышат да, эми булар жетекчи болуш да кыйын экен. Сөзсүз түрдө. Бардыгына мындай хоп деш керек да. Хоп, кожайын, Бала хоп, кезде кожайын. башка, эми бул фурактагы адамдар менен Антесең иштешүү. сразу капа болушат. Анан бул Бүбажар эжекебиздин Казыканованын эмеси болуп калды. Юбилейи. Күздө. Анан кийин сен ошо Казыкановага ыр жаз деди. Мен көбүнчө мактоо ырларын жакшы көрөм. Жакшы жазам деңиз. Ошону окуп берейин. Бүбажарга арнаган ырымды. Бактысын тапкан ишинен, элине эмгек сиңирген, чын дилден кызмат көрсөтүп, көзүнө элдин илинген. Казыканова Бүбажар
улуттук форма кийинген. Конкурс десе чарчабай, каада салтты аркалай, областка, республикага, чет өлкөгө эл үчүн кызмат кылам деп чамына берчү адатай. Чарчабай чалыкпастан иштедиңиз, үзүрүн көрүп жүрүң маңдай тердин, көргөндү суктандырып жүрө бериң, урматтуу энеси болуп кыргыз элдин. Жакшы, келиңиздер, анда сиздердин ушул кайрыктарыңызды кубаттап мен кайрадан сахнага эжекелерибизден бирин чакырайын. Жакшы ырларды уланталы. Бул жерде Насиба эжекебиз өзүнүн ырын ырдап берейин деп турат. Сахнага назар салабыз. Мынакей жакшы ырлардан кийин кайрадан мен азыр сиздерге убактыбыз соңуна чыгып бараткандыгынан улам микрофонду узатайын. Эркин микрофон деп атасам болот. Сиздердин жыйынтык сөзүңүздөр негизинен алтын алкыш ал деп айтат. Сиздердин бата сөзүңүздөрдү уксам деп турам. Рахмат. Эми сөзүбүздүн акырында эмнелерди айткым келет. Ушул сиздердин коллективиңерге, эл тырынын коллективине, айрыкча Алтынай сага биздин барыбызды жогубузду бар кылып, жакшынакай жасап түзөп, экранга алып чыгып, элдерге көрсөткөнүңөр үчүн рахмат. Бул жерде иштеп жаткан оператор балдарга, жана кыздарга баардыгына рахмат. Өзүмдүн атымдан ушул Батмага рахмат айткым келип турат. Анткени Батма биздин баардык нерсебизди көтөрөт да. Батма эмне кылайлы? Биз әлі баласы болуп алабыз да. Батмага каяка барайлы? Туура. Ушундай ушул сиңдиме рахмат айткым койгум келип атат. Чарчабагын, чалыкпагын, өмүрүң узун болсун. Алтынай, сенин дагы
дайым сени көргөндө өзүмдүн кызым көргөндөй сүйүнүп жүрө берели бардыгыбыз. Баарыңыздарга Элге дагы бардык жакшы нерселерди каалап кетем. Тынчтык болсун, заманыбыз тынч болсун. Элибизде эч кандай кырсыктар болбосун. Суу ташкындоо, жер титирөө дегендерден алыс бололу илайым. Бардык жакшы күндөр гана болсун. Бала чакабыз менен бардыгыбыз тынч бололу. Ушинтип экрандарга чыгып, ойноп, күлүп жүрө берели. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Туура айтасыз. Жер бетинде канчалаган кырсыктарды кулагыбыз угуп келет, бирок көзүбүз көрбөсүн, чындап эле. Чыгармачылык ийгилик сиздерге. Арыбаңыздар, карыбаңыздар, дөөлөттү карылык берсин жараткан. Ул кыздардын маңдайында момитип, жакшынакай болуп, жаркылдап, төрүбүздүн көркү болуп жүрө бериңиздер. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып барат. Андыктан баарыңыздарга жакшылык тилейбиз. Баарыңыздардын жан дүйнөңүздөрдө жагымдуу ырлар коштоп жүрсүн деген тилек менен көрсөтүүбүздүн соңунда бир жакшы ырды сиздерге тартып өтөбүз. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча аман болуңуздар. Aldım